Арiyet, Madina жана Малика бул кичинекейлер өз үй бүлөсүнүн тарыхын али билбейт. Азырынча алар сүйүктүү чоң энеси менен үйдө балалыктын бактылуу күндөрүн өткөрүп келет. Кичинекей Арiyet оюнчук учак, машина ойноп, кээде эжелеринин куурчактарында талашып коет. Бирок бул кичинекейлердин эң жакшы көргөн эрмеги мышыгы. Ал байкушту сааттан кечке көтөрүп, эркелетип күн өткөрүшөт. Мамашевдардын үй бүлөсү мындан 5 жыл мурда Кыргызстанга көчүп келишкен. Буга чейин алар кошуна Өзбекстандын Анжан облусунда жашап, ал жактын атуулуу болушкан. Кийинчерээк кеңешип Кыргызстанга көчүп келүүнү чечишкен. Себеби балдары чоңоюп бул жакка ишке орношкон. Анын артынан ата-энеси да келүүгө аргасыз болушкан. Мен өзүбүз күйөөм экөөбүзгө гражданство алып, болдук, туруктуу жашап калдык да, мага 3 жыл болду. Гражданство алганыма, күйөөм 1 жыл, жакында алды күйөөм. Себеби биз балдарыбыз ушул жакта, Кыргызстанда, туугандарыбыз Кыргызстанда. Ошонун үчүн өттүк да. Ал жагы неме жакшы, барбыр бул жакта балдарыбызды карап, балдарыбыз кичине иш кылса, кыймылдаса, ошо үй жай кылса деп жардам берген өттүк. Балдарыбыз үй жай кылса, анан биз дагы тынчы жакшы жашайбыз деп. Бул жакка өттүк да балдардын аркасынан. Бактыгүл Мамашеванын келини Динара Өзбекстанда төрөлүп, ал жерде турмушка чыгып, үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келгенин, туулган жерин, ал жактагы балалык күндөрүн сагынганын, бирок 1 жылда бир нече жолу барып ата-энесине жолугуп турарын айтат. Эмне болбосун, чек арага чейин 5 километр. Анын үстүнө азыркы абал мурдагыдай эмес, чек ара бекеттери ачылып, эч кандай кыйынчылык деле жок. Өзбекстанда бирок бул жака келгенден бери бул жака да көнүп калдым. Бул айылдын көпчүлүк тургундары Өзбекстандан көчүп келип, биринчи ирет кайрылман статусун алышкан. Толук кандуу жарандыкка ээ болгон 100дөн ашуун үй бүлө жашашат. Биринчи көчүп келгенде бул жерлер жөн эле талаа болуп, эч кандай шарт болбогонун айтышат. Эми болсо бул кадимкидей эле айылга айланган. Биз биринчи бул жерге келгенде чек эле. Бир 3-4 үй бар эле мен келгенде. Ошондон бери ушул жолдор оңолду. Bir 5-6 жыл болуп калды келгенибизге. Суулар бар, свет койду, шебен төктү. Азыр жакшыбыз. Кошулар менен жакшыбыз. Уже келишип кеттик келгенибизден бери. Ушул баары жакшы. Азыркы мезгилде биздин Атабеков айыл өкмөтүнө Өзбекстандан көчүү этникалык кыргыздардан 150 үй бүлө көчүп өттү. Аларга эч кандай кыйынчылыктар жок. Бизге бардык эле паспорт алган. Өкмөт тарабынан аларга ар кандай жеңилдиктер бар. Жолдоруна асфальт төшөлгөн эмес го, эми шагылдар жайылып, таза суу менен камсыз болгон. Электр токтору менен жаңы столбалар тургузулуп, кысасын айтканда баардык шарттар түзүп берилген. Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдардан кийин элдердин көчүү процесси күч алган. Көпчүлүгү башка мамлекетке көчүп кетсе, Кыргызстандын жарандыгын миңдеген кишилер алышкан. Алардын басымдуусу кыргыз улутундагылар. Негизи кыргыз жарандыгын алуу бул оңой турган иш деле эмес. Бул жерде бир нече шарттар бар. Эгерде улуты кыргыз болсо, же болсо бизге келин болуп түшкөн болсо, бир нече жеңилдиктер коюлган. Буга мисалы паспорту, туулган турук күбөлүк, никелешүү күбөлүгү, жашаган жеринен аныктама алат. Ошону менен тапшыра берет. Эгерде бул жеңилдетилген бир шартка ылайык келбесе, анда бул жерден ошо жогоруда айтылган документтерге кошумча болуп, тил билгенди тууралуу справка алыш керек. Ошондой эле бул жерден доход справка деп коет. Бул жерде жашоого бир финансылык каражаттар бар деген кошумча аныктама берет. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. Биринчиден ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана ошол аймакта жашаган болсо. Экинчиден Кыргыз СССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок этностук кыргыз болуп саналган адамдар Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн
үчүн кайтып келгенде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган. Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алынат. Аларды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу алардын башка мамлекеттин жарандыгынан баш тартуусун көрсөтүү менен башка мамлекеттин жарандыгынан алдын ала чыгуусуз эле Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын негизинде жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын жарандыгына ушул жоосунда каралган шарттарды сактабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте төмөндөгүлөр кабыл алынат. Биринчиден, ата-энесинин бири Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала ошол атасынын же энесинин биринин арызы жана баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга экинчисинин жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча. Эгерде бала Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турса, андай макулдук талап кылынбайт. Экинчиден, ата-энесинин биринин Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар болсо, ошол ата-энесинин биринин арызы боюнча. Жана үчүнчүдөн, камкордукка же көзөмөлдүккө алынган бала же аракети жөндөмсүз адам Кыргыз Республикасынын жарандыгына камкорчу жана көзөмөлдүк кылган адамдын арызы боюнча кабыл алынат. Мыйзам түрүндө жеңилдетилген тартипте 4 ай деп жазылган. Жалпы тартипте 6 ай деп жазылган. Бирок практикада бир аз узагыраак убакытта чыгып атат, чынын айтканда. Канча убакытта сен мисалы? Бир жылга жетпеген учурларда чыгып аткан учурлар дагы бар. Эми бардыгы дебейли, ошондой учурлар дагы бар. Азыркы учурда Кыргызстандын аймагында кыргыз жарандыгын алуу үчүн башка өлкөнүн жүздөгөн жарандары президенттин жарлыгын күтүүдө. Ошол эле учурда кыргыз жарандыгын тапшырып башка өлкөгө кетүүнү каалагандар деле жок эмес. Мисалы 2020-жылдын июнь айында 542 адам кыргыз жарандыгын алса, ошол эле учурда 332 адам жарандыктан баш тартышты. Башка өлкөнүн жарандыгын алуу бул көнүмүш эле адат. Адам каалаган жерде жашоого укуктуу. Бул жарандан келип чыккан эң негизги жыйынтыгы элдердин достугун бекем болушу, үрп-адат, маданияттын алмашуусу жана бири-бирине болгон сый-урматтын расмий эмес адамдардын өз ара мамилесинен келип чыгат.